Сиз экөөбүз сыяктуу жөнөкөй карапайым адамдар позитивдүү чоң өзгөрүүлөрдү жасай аларына ишенесизби? Көрсө, ооба, жасай алат экен. Бул баштан башта сиздер менен Амирбек Исмаилов. Келгиле, бир нече жаш активисттердин укмуштуудай окуяларын карап көрөлү. Грета, Джошуа, Малала, Ася Тулесова. Сиз булар ким билесизби? Эгер билбесеңиз, анда бул видеону көрүшүңүз керек. Грета Тунберг 2018 жылы августта 15 жашында климаттык өзгөрүүлөр үчүн мектеп митингине чыккан. Ал 3 жума бою катары менен жалгыз пикетке чыгып, жыйынтыгында 2019 жылы 125 өлкөдө 1 миллионго жакын жаш балдар митингке чыгышкан. Ал эми 2020 жылдын мартында нааразычылык акциянын катышуучулары 4 миллионго жеткен. Алардын басымдуу бөлүгү жаш балдар. Джошуа Вонг 2011 жылы сколаризм кыймылы түзүлгөн учурда Гонконгтук мектеп окуучусу. Кытай улуттук билимди киргизүүгө аракет кылган учурда ал мындай нерсе эркин ой жүгүртүүгө, сөз эркиндигине өтө кооптуу экендигин түшүнүп, башка мектептин окуучуларын жана бардык жарандарды нааразычылык акциясына чогулткан. Натыйжада кыймыл ийгиликтүү болуп, Гонконг мектептеринде программа милдеттүү эмес болуп калды. Бул окуя дүйнөгө мектеп окуучулары коомду өзгөртө аларын көрсөткөн. Малаланын окуясы бир аз башкача. Ал мектепти аябай жакшы көрчү. Бирок талибандар алардын шаарын басып алгандан кийин кыздарга билим алууга тыюу салышкан. 15 жашында Малала кыздардын билим алуу укугун коргой баштаган. 2013 жылы ал атасы менен бирге Малала фондун негиздешкен. 2018 жылы фонд чоң жетилик өлкөлөрүнөн жана Дүйнөлүк банктан кыздардын билим алуусуна 2 миллиард 900 миллион доллар бөлүүгө жардам берген. Эми кошуна мамлекеттердин мисалын карап көрөлү. Ася Тулесова, казакстандык активист, Оян Казакстан кыймылынын демилгечилеринин бири. Чындыктан качууга болбойт кыймылынан кийин кеңири таанымал болгон. Ал коомчулуктун көңүлүн акыйкатсыз шайлоого бурган. Канча жашта экениңизге жана кайда экениңизге карабай дүйнөнү бир аз жакшырткыңыз келсе, баштан баштаңыз.